Устаз, университетте достор, тааныштар бар. Алардын кээ бири кыздар менен жүрөт. Кылып жаткан ишин арам деп аларга айта албай жатам. Бирок жүрөгүм менен жек көрөм. Аларга кантип айтып түшүндүрсөм болот? Кылып жаткан ишин жаман экенин айтпасам, күнөөкөр болуп калбаймынбы? Аллах. Эми бул имандын даражасы да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман ра'a минкум мункар." Кимиңерсер бир мункарды көрсө, арам иш, туура эмес иш болуп атканын көрсө, фал югаййируху бияди, аны колу менен токтотсун. Ва иллам ястати', колу менен күчү жетпесе, фа билисани, тили менен айтсын. Бул арам, кылган иш жаман, акыбети жаман. Жакшылык менен бүтпөйт. Ва иллам ястати', тили менен дагы эгерде айта албаса, би калби, жүрөгүнөн ошону жек көрсүн. Жүрөгүнөн жек көргөн далика адафул иман, имандын эң алсызы деген. Жүрөктөн жек көргөн. Андан төмөн иман жок экен. Эгерде жүрөгүңдөн дагы жек көрө албасаң арамдычы, анда турган жакшы эмес. Анда иман жок болуп калат. Демек эң биринчи кол менен бүгүнкү күндө мамлекет, бийлик арам нерселерди көрүп аткандан кийин күч менен токтотуш керек. Токтот мына. Болбосо камайбыз. Мына мындай арам нерсени көрүп аткан. Бул жоксо сиз өзүңүздүн бала чака үйүнө аны колуңуз менен токтотосуз. Болбосо жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу тил менен айтыш керек. Сизге атырылышы мүмкүн, жабылышы мүмкүн, зыян жетип калышы мүмкүн. Ошол учурда тил менен да айта албай калдыңыз. Жүрөк менен бирок аны жек көрөсүз, анда ал күнөөгө сиз шерик эмессиз да. Эгерде жүрөк менен жек көрбөсөңүз, ошол күнөөгө сиз жасабасаңыз да шериксиз. Устаз, жамаат менен окуп жатканда намазды, эгер адам жамааттын ортосунда болуп, даараты бузулуп калса, эмне кылат? Намазды бүтүшүн күтөбү? Же адамдардын астынан өтүп кетип даарат алып келеби? Жок, намаздын бүтүшүн кеткенин кажети жок. Даараты жок экенин, даарат албай эле намазга туруп алган эсине келип калса, же болбосо ошол намазда ошол учурда даараты сынып калса, жөн эле мындай белги кылат мындай. Мурдун жаапчы. Мактуу. Акырын мындан чыгып кетет. Даарат сынган экен, ал деле туура эле түшүнөт, өзү да туура түшүнөт. Барып даарат алып, кайра кошулат. Эки жака салам берип чыгып турган. Жок, уже даарат сынгандан кийин саламы жок эле чыгып калды да. Уже готов. Эчтеке эмес. Саптын алдынан да өтөрөт янында. Кыскасы чыгыш керек. Даарат жок, брат болсун. Алдыңкы сапталар намаз бузулуп калбайбы? Калдан бузулбайт. Учуп чыгабы. Мындай кыла албайт да. Баары же мындай кылганга туура келет. Ошон үчүн карайт, кайсы жагы азыраак болсо ошол жака басат. Анан аркадан мындай эми жарып чыккан жакшы эмес. Мындайдан чыгып туруп, эң чекеси менен кетсин. Же мындайдан бул чекеси менен. Выкат жок болуп калсачы? Ортодо. Выкат жок болуп калса, бутун широк керек койгондо астынан өтүп кетсе болобу? Акырында мындай кылып турса, сиз да түшүнүшүңүз керек. Кичине мындай кылып турса өтүп кетсин да. Анан кийин намазда мындай катып тура берген жакшы эмес. Намазда канаттын арты кичине жумшак болгон. Устаз, шын боюнча айтып коесузбу, кызыл ашыктан ылдый кийип ниетинде текеберчилик болбосо боло берет деп атышат. Көпчүлүк намазгандар маани беришпейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Алла Таала жек көргөн амалдардын бири исба, ашыктан ылдый кылуу. Эртеги кыямат күнү Алла ашыктан ылдый кылып, ийимин, шымын сүдүрөп жүргөндөргө рахмат назарың менен карабайт деген. Ошон үчүн ашыкта болуш керек. Бирок эгерде бул ашыктан ылдый текеберленген болсо, анда бул харам.
Ашыктан ылдый bir tekeberi жок, бул макруh бар. Жөндөн жөн ата ниети деле жок эле, бирок кээде эми шын ылдыйраак болуп калат да. Ага макруh да эмес. Түшүнүктүүбү? Эгер сууктан болсочу? Асуу хажат макруh эмес эчтеке. Жакшы эле. Ниеттен келинде. Аялдарга эчтеке болот. Бул только эркектерге. Чуагын түшүндүрүп бердиле. Арабияда ысыкта. Анан баягы ылдый түшүрүп алып, текебер билен жүрүштү дейт да. Ошол албатта ошончо өкүм түшүргөн дейт. А бизде биякта суукта. Суукта эмне ашып турсаң, Наскиден экөөнү кийип койгон. Шын ордунда да коюп койгон. Сибир жактарда? Эчтеке. Аляска. Баягы негизи ошол Абу Бакр Сыдык разыяллаху анху деле шымылдый болуп калышкан да. Ридасы. Атайлабай. Риза атайлабайт. Анда эч кандай эмес. Ата пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сөзү мутлак. Сибир ve Антарктида айырмасы жоқ. Қайда осындагы бат этеп кылышкан. Себеп андан бери азыркындай жылуулук немелер кийип алсак болот эчтеке. Атам ошо шын боюнча изар боюнча сарахаттан келген. Итяттык жатыр. Айткандай текеберлик болсо харам болуп калат. Кош көңүлдөн ошентип эле жүрө берсе макруh болуп калат. Бирок кээде атайын ниети жок эле ылдый болуп калса макруh да болот. Амынтип түрүп алат ба? Бага элеген. Эчтеке. Бер жакка түрүп алат ба? Ошон чоң ажымын айтканда, кийин зикир кылат, мындай жайып алып окуган жакшы деп айтат эле да. Атомун түрүп койсоң, кийин зикир кылган кыйыныраак болуп калат деп түшүндүрөт да. Амын билбейм. Ихсан кооперативден турак жай алса шарият жол береби? Азыр Кудайга шүгүр, бул Ихсан кооперативи шарият принцип каржылоолору менен иштеп атат. Турак жай алса болот. Азыркы убакта мамлекет тарабынан ипотека жана дейхан фермерлерге берилген кредит алса болобу? Ислам принцип каржылоолору менен болсо болот, болбосо болбойт. Устаз, менин суроом, мындай чачты модельный кылып өстүрсө болобу? Эки четин бир аз алдырып, үстүн бир аз калтырып койсо болобу? Алланын алдында барганда чачыңды эмнеге кантип өстүрдүң деп күнөө болбойбу? Таразада чач жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бухари шарифте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям анил казаи. Каза дегени бул мындай. Бир жерин кыргык алып, бир жерин таштап койгонду ошону каза дейт. Бунда пайгамбарыбыз тыйып салган. Bir баланы көрдү эле, бир жеринен көп алып, бир жерин таштап койгон экен, пайгамбарыбыз ошону көрүп айткан, мындай кылган. Же алсаңар, баарын тегиз алып койгула, койсоңор тегиз коюп койгула. Чачтын бир жерин көп алып, бир жерин аз алып, бир жерин кырып, бир жерин өстүрүп калтырып койгон ислам маданиятында туура келет. Устаз, мен азыркы учурда автошколада окуп жатам. Эртең экзаменге кирем. Кокус өтпөй калсам, сатып алсам болобу? Жок, кайра экзамен тапшырып экзаменден өтүп кетсин деп дуа кылып коюңуз. Дуа кылып койла бар. Экзаменден өтүп кетсин. Сатып албай эле эгерде сиз жакшы тапшырсаңыз, дагы эле алар зулумдук кылып чыгып кое турган болсо, анда арга салып берсеңиз болот ошол үчүн. Бергенге арам эмес, алганга арам. Эгерде сиз билесиз, жакшы тапшырдыңыз, бул ошо кыйынчылыгы менен эле сизди так чыгып коет да. Башка эле бир нерсени айтып коет, жоксо да. Анда сиз бул жерде сизге зулумдук болуп атат, сизге зулумдук кылып атат. Ошол болот. Мен быйыл эле окууну бүтүп айынан келдим. Куран окуганды үйрөнгүм келет. Жана орусча дагы жакшы билбейм. Кантип кайсы жерден үйрөнсөм болот? Кеңешиңизди берип коесузбу? Мына бул жерге келиңиз. Мечит машалла, дамуралар бар, карылар, имамдар бар, окутуп турат иншалла. Устаз, Салих компаниясынын сэндвичтерин жесек болобу? Халал деген жазуусу бар, кээде жеп коём дейт. Салих компаниясы муфтияттан сураңызчы муналарды.
Мында биздин учурда где-то bir 3 жыл болуп калды дейм, пандемиядан мурда. Бул эмеден өткөн, шарик. Сектяптан өткөн. Өтүп, алар тияк-бияк немелерин, кошмо эмелер бар го, составдары, тияк-бияк курамдары, жакшыраак. Азыр бирок сөз кайра сурап коюш керек. Мен 5 мал намаз окуйм, бирок эмнегедир чоң күнөөлөрдү көп кылып алып атам. Тооба кылып, намаз окуп, кайра эле күнөө кылып алам. Мен кантип тооба кылам? Анткени күнөө кылбай, таква болуп жашайм. Сизге Алла разы болсун. Аксар мындай да. Күнөө кылып, тооба кылып, кайра күнөө кылып, тооба кылып, кайра күнөө кылып, ушул жакшы эмес да. Себеп олку-солку болуп калат имандагы. Чын жүрөктөн тооба кылып, жана күнөөлөр боло турган жерден сактанып. Анан эң жакшысы 5 убакыт намазды сиз мечитте окуңуз. Кечкурун ар нерселерди көрүп, ар кандай адамдарга барып чогуу жүрө бербей достор мындай. Досторду жакшы тандаш керек. Болбосо арам нерсе жолго тартып кетет да. Аны эртең айтасыз, я вайлата лайтани лам аттахиз фуланан халила. Мага өкүнүч өлүм болсун. Аттиң паланчаны бекер дос кылган экенмин. Эмне үчүн? Ошо мени адаштырып шайтандын жолуна салып койду. Ал болмогондо мен бул жаман жолго, арам жолго түшпөйт элем. Лам аттахиз фуланан халила. Бекер дос тутмун деген Кур'анда айтат. Өкүнүч болот сөзсүз. Кайгы болот. Досунан кече албай, ошо арам ишке барат. Ахиретин бузат. А сен кабырда досуң попробуй келеби сага. Сага жооп бербейт, билип кой. Өзүң жатасың, өзүң жооп бересиң, азапты өзүң тартасың, досуң тартпай. Bir misal айтып коеюн достор боюнча. Аллаху акбар. Ушунда достор чогуу арам иш кылат экен да, хикаятта. Баары бузук иш кылат экен да. Арасында бирөө өлүп калыптыр. Аны көрүшкөн кийин беркилер, деп аны коюп. Тооба кылып алсак болбойт деп тооба кылып, дагачтардын колуна түшүп калды. Бияк алып кетип, кыйнап, ар нерсе кылып аттып, 3 күн 4 ай 40 күн кылып адам кылып койду. Анан тооба ыйлап, булар өмүрүнүн аягында аулия болуп, ажыга барып, тияка Кур'ан окуп. Ахиретке барса, баягы досу дозоктон досторун издейт экен да. Караса достору жок. Чоң кылбады эле күнөөлөрдү. Ошолор жок да дозоктор. Каякта деп карасалар бейиште. Сен каяктан бейиште, мен бул жактан сен. Дос, сен өлгөндөн кийин тооба кылганбыз биз. Сен өлгөндөн кийин биз аны баардыгын таштаганбыз. Болмогон оогат экен. Чүт жерден биз дагы сен шеригиң болуп калайбыз да. Ошондой дос болуп калып жүрбөйлү. Эртерээк өлүп калып, анан тигилер тооба кылып, түшүндүрө алдымбы? Болот эле, андай болот. Дос болсоң чыныгы, мисалы, ахиреттик дос бол, имандуу дос бол, жасалма дос болбой. Шайтан менен алып бара турган дос болбой, чын айт. Чын дос бол, берилген дос бол. Сатпа, кыянат кылба. Жакшылык кылып, кемчилиги барбы? Учурда жашырып коет. Жардам учуру тур, ошондо билинет. Башка кайгы түшкөндө, кыйынчылык түшкөндө ошондо билинет. Ким дос эмес. Ага чейин билинбейт. Мынандайлардан сөзүнөн чыга албайт. Биздин аталарыбызды бирөөлөр душман дейт. Мисалы Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбек. Манас атабыз ширкпи? Астагфирулла. Жок, ата бабаларга сөз тийгизбейли. Бардыгы ахиретке кеткен. Жакшыбы, жаманбы Алла өзү. Жакшылыктарын гана айтыш керек. Биз жакшылыктарын айтканга гана буйрулганбыз да. Мусулмандар, Кудай деген кишилер, ылдый өтө кемчиликтер болсо, Алла Таала мээрин алсын деп дуа кылып ана көрөт. Канча намаз, канча неме. Анан жөндөн албетте Манас атаны пайгамбар кылбаш керек. Кудай кылбаш керек. Ал сактай турган, тозоктон сактай турган, жоксо тигиндей кажет бүтүрө турган, бала перзент бере турган эмес. Биздин иншалла алхамдулилла эң сыйлаган сыймырыбыз, батырыбыз, улуттук батыр.
Umar radıyallahu anh'a gitken o ya. Bağımlılık namazı okutanlar. Ha, namazda ketkenler. Orozon kafarasını karmam atıp oğurup kalsa ayıkkanda ulap ketebi je başından başlayıbı. Oğurup kalan bolsa şanda ulap ketebi. Adamdan işi жүрүp же жүрбөй калышына жакындагы адамдын себеби болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Жаманды кесепети тиетпеди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы дос менен, жакшы шерик менен, жаман дос, жаман шериктин мисалын берген. Хадисте келет, жакшы достун мисалы атыр. Магазинге кирсеңиз, атыр албасаңыз дагы кичине атыр жыттанып каласыз да. Жакшы жыт менен чыгасыз. Жаман адамдын, жаман достун аныкы болсо, кузнецтер барбы? Вот, ошол жерге барып отургандай да. Болбоду дегенде чаң. Болбоду дегенде чоң тийип кетиши мүмкүн. Жаман адамдын немеси жамандыгы тиет ал. Сөз тиет. Банктардагы лизингтердин шарияттын талабына ылайык келе турган жолу барбы? Ал нерсе менен адалдан иш кылса болобу? Болот азында барып. Эко банкта алхамдулилlah көптөн бери бул боюнча жакшы консультация берет. Ислам принцип каршылоолору менен барып уксаңыздар болот. Фарыз намазды жамаат менен окуп жатканда имам биринчи, экинчи зат сүрө окуганын ортосунда эки сүрөнү калтырыш шартпы? Мисалы, биринчи рекетте Ан-Наср сүрөсү окулса, экинчи рекетте Ихласты окубай, Фалакты окуш керек болот. Өзү чоң сүрөлөрдө ортодо бир сүрө калса эчтеке болду. Бирок азыр сиз айтып аткандай кичинекей сүрөлөрдө ортосунда бир кичине сүрөнү калтырып койсо, фукаха, биздин алымдар, факихтер айткан алымдар макру деген. Сиз айткан ошо туура эле ортосунда бирөөнү калтырбай, калтырсаңыз экөөнү калтырып окуйсуз. Бирөөнү калтырып. Ида жа насрулла барбы? Андан кийин тапатты окуш керек эле. Кул Аллаху атты окусаңыз болбой калат. Фалакты окуңуз. Бирок оозуңузда тил чыгып кеткен болсо, атайлаган жоксуз, сизчи? Макулбу? Наср сүрөсүнөн кийин Ихласты окуп, атайлаган жоксуз. Сразу ошо бүтүлбөстөн Ихлас макру да болбойт. Түшүндүңүздөрбү? Атайлап таштап койгонбу деде макру. Атайлабай калып кеткен болсо макру да болбойт. Биздин үйдө душ, туалет, раковина чогуу. Даарат алып жатканда кээде ичимен даараттын дуаларын айтып алам. Унитаздын капкагы жабык болсо болду, ичинде нажасат агып кеткен болсо деп уктум. Ушул нерсе эч нерсе болбойт деп уктум. Түшүндүрүп кетесиз. Бир жерде окула турган болсочу, көп кычалат болбоңуз да. Ошол раковинадан, то есть туалеттин өзүнөн, ошол жерде эмес, кичине bir kadam, жарым кадам мындай туруп, бисмилланы айтып даарат ала бересиз. Бөлүп койсо өтө жакшы ал. Эгерде жөнүнө даже бир эле клёнканы эле мына тартып койсоңузчу, бул алхамдулилlah эң жакшы да. Бирок кээ бир конокко барып каласың. Клёнкаңды тарт, анан кирейин деп отурасың. Ар кандай болуп калат. Андай ушундай учурларда сырттан эле бисмилланы айтасыз, аузу бикамнал хубсал хабайс айтасыз, киресиз дагы, анан Кудай кааласа бошонгондон кийин кичине жарым метр жылып бисмилланы айта бересиз, окуй бересиз. Бирок кимде үйдө болсо, ушундай экөө бир. Көп деле нерсе кетпейт да бул. Азыр сунуштагандай бир клёнка тартып койгула. Ал кокус башка жакка барып калган болсоңуз, анын жолу ушундай аласыз да. Бул шариятта кандай? Жакшы эле уулду болойлу, кызды болойлу деп Алла Тааладан перзент сураган. Бул Кур'ан-ы Каримде бар нерсе. Робби хабли мин ладунка зурриятан тойиба. Пайгамбарлар сураган. Пайгамбарлар пландаштырган, я. Ошо бул бардыгы боло турган нерсе жакшы. Динибизде адеп ахлакка даават кылынабы? Жана ага ачык, айкын далилдер барбы? Болса айтып түшүндүрүп бериңизчи. Себеби кээ бир адамдар адеп ахлакка даават кылынган туура эмес. Өкүмгө буйрукка кылыныш керек дешет. Адеп ахлак деле буйрукта. Адеп ахлак деле буйрукта.
Hazret Umar radıyallahu anh'ın sözü var. Kunu duaten ilallahi ve antum samitun degen. Kunu duaten ilallah ve antum samitun. Sizler Allah Taalaga davat kılıçlardan bolgula. Allah'a çakırıcılardan bolgula. Ve antum samitun unçukpay degen söz. Kanday degen? Biz kantip unçukpay davat kılabız Allah'a. Пайғамбарыбыз Hazreti Umar разияллаху анхудан сұрағанда, "Кайфа бидалик?" Ал кантип болот дегенде айткан, "Ва би ахлакикум." Жакшы мүнөзүңөр менен деген сөз экен да бул. Унчукпай Алла Таалага даават кылуу бул жакшы мүнөзүңөр менен. Бул Hazreti Умардын чакырыгы бар бул. Нафил орозону каза орозого жана сүннөт күндөрдөгү орозого бирдей ниет кылса болобу? Жо болбой калат. Өткөндө дагы айттык эле. Каза орозого ал таң атаарда мурда саарлыкта ниет кылыш керек. Анан нафил сүннөттөрдү аралаштырып неме кылсаңыздар боло берет. 1-4 күндөр өткөндө айтканбыз. Бирок казага аралаштырса болот. Же каза, же нафил, же сүннөт болот. Устаз сиз жөнүндө жаман күмөн кылганмын үчүн кечирип коюң дейт. Болуптур, кечирип коюң. Армияга барбасак күнөө болбойбу дейт. Же барыш керек. Мен айтар элем, армияга барыш керек. Бул мамлекетибиздин кызыкчылыгы. Динибиздеги бар нерсе. Имам намаздан кийин Аят-аль Курсинин башын үн чыгарып окугандан кийин калган аяттарды ичинен ар бирибиз окуубуз зарылбы? Жо, имам өзү унутуп калбасын деп эстетет. Бирок ал жерде мындай деп да. Имам айтып атат: "Аллаху ла илаха илля хуал хайюн койюм." Ана барыбыз ла тахудуху андай болбойт. Барыбыз Аллаху ла илаха иллалладан баштап окуш керек. Түшүндүңүзбү? Бул бир аятты имам башын окуп, мен жарымын окуп. Экөөңү талаш кылбай соопторду чогуу эле. Бул ар бирибиз окушубуз керек. Сүннөт бул. Аят-аль Курси бул эң улуу аят Курандын. Эң улуу аят. Анан кийин дагы айтып коеюн. Ар бир намаздан кийин ким Аят-аль Курси окуп жүрсө, ага бейишке кирүүсүнө өлүм гана тоскоолдук кылып турат деген. Өлүм келсе автоматически бейишке кирет деген. Аят-аль Курсини таштабаш керек. Устаз атамдын эжесинин багып алган кызы менден 2 жаш улуу. Кичи кезибизден бери эже ини катары чоңойдук. Ал эжем чоң атамдын агасынын небереси болот. Махрам темасын жакшы түшүнгөндөн кийин кандай эми мамиле кылсам деп ойлономун. Учурашканда жана негизи эле кандай мамиле кылам? Жакшы мамиле кылыңыз. Мурдагыдан кайра күчөйтүң. Белекпекче бериң, бирок кармаш учурашып, бирок ал сизден парда кылыш керек. Акылбы? Ал сиздин көзүнчө мындай жылаңбаш тияк-бияк жүргөн болбойт. Бул сиздер махрам эмессиздер, намахрамсыздар. Атак жакшы мамилени кыла бериңиз ал. Бирок баягы эме мындай кучакташкан, учурашкан тияк-бияктар андай эмес. Жөн эле мындай. Дин тууралуу тамашалуу ошол эле учурда чындык аркылуу даават кылса болот. Интернет аркылуу болот. Дуа кылып коюңуздар. Аллахым баарыбызга жакшылыктарды берсин. Мен медицинский академия окууну бүткөм. Азыркы убакта практикадамын. Практикамдын пластическая хирургиясына тапшырсам жаңылышпаймынбы? Бул отделенияда имплант жана силикон коюп көбүнчө аялдарга операция жасашат экен. Башка кесип кармасаңыз башка жакшы болот эле. Аялдардын эмес, эркектердин эме. Келинчегимдин боюнда бар. Дуа кылып коюңузчу. Жакшы ат тандап бериңизчи дейт. Машалла. Жеңил деп алсын. Аллахым жардам берсин, өзүнө дагы, наристеге да ден соолук берсин. Төрөлсүн, анан кийин ат коёйлу. Дүйнөгө келе берсин дейм. Устаз апам 58 жашта, жалгыз өзүнү умрага жөнөтсөм болобу? Болбойт. Негизи бир эркек канча аялды өзүнө кошуп умрага алып барса болот. Канча болсо ошонун баарында. 5 эжеңизби кошуп алыңыз. Кайненеңиз 4 алып алың 4-төн. Апаңыз бар, аны да кошуп алың. 10 кызыңыз алып алың. Маша, өзүнчө жарым самолет. Баарына сиз махрам.
Usta жақшы кечиресиз, биздин суроо. Бир тааныш эжебиз бар. Анын 2 үйү бар. Бирөөсүн сатууга койгон. Так. Лөлүлөрдөн арынын уюгун сатып алып, сатыла турган үйүнө коем деп, тезирээк сатылсын деп, машалла, бул ширкти. Билбейсиз, мындай болбойт. Алар бир нерсе койсо мындай болуп кетет, тигиндей болуп кетет деген. Жок. Анан көрөк сиз хажат намаз окуңуз, андан күчтүү дуа, андан таасирлүү дуа жок. Эгер энеси кайтыш болсо, кыздары, бир туугандары жок болсо, баласы өзү жууп кепиндесе болбойт. Башка аялдар бар. Аялдарга жуудуруп кепиндетсин. Мамлекет жемкорлордон өндүргөн акчалар элге айлык пособие, пенсия берилет, ошол акча адалбы дейт. Мамлекеттин өзүнүн бюджетине түшүп, андан чыга турган болсо боло берет. Акылбы? Андан чыга турган болсо боло берет. Хадис бар го. Шейит болсо дагы, эгер карызы болсо бирөөгө бейишке кирбейт деген. Жана дагы бир хадис бар го. Кимде ким акыркы сөзү шахадат келимеси айтса сураксыз бейишке кирет деп. Инсанда бир учурда ушул 2 хадис болуп калса, кайсы басымдуулук кылат? Бейишке кирбегени. Карызы бар, бирок келиме айтып жан берсе. Карызы бар, эртеби кеч бейишке кирет. Бирок карызы буну кармап калат. Карызы буну кармап калат. Кайсыл жерде экөө болуп калса, адалдык, арамдык, аны арамдыкка мамиле болот, билип коюң. Түшүнүңүзбү? Ошол жакка каралат биринчиси. Бир эле иш кылсаңыз, сооп дагы, кылсаңыз күнөө дагы. Болду. Ал учурларда туугандар ошо күнөө жагына шарият басымдуулук берет да, буну кылдырбайт. Кайсыл адамдарга жамаат көлбөгө уруксат берилген? Жамаат эмнеге дейт? Келбеген. Кайсы адамдарга жамаатка келбөөгө уруксат берилген? Жамаатка эми жагымсыз жыт ооруп калган болсо, же болбосо чеснок, пияздар жеп алган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келбесин деп айткан. Алар жыты кеткенге чейин, атак бардык эле келер. Таравих намазынын отуруп окуса болобу? Үзүрлүү болсо болот. Атак бул таравихта суннати муаккада. Жин менен шайтандын айырмасы барбы? Жин бул Абу Шайтан. То есть иблис бул Абу Шайтан. А бул жин деген мен. Бул жиндердин атасы да. Иблис бар го, жиндердин атасы. Барды экөө бир оттон жаралган бардыгы. Бардыгы оттон жаралган. Экөөнүн айырмасы албетте. Жиндер мындай да. Жиндерде мусулмандар дагы бар, капырлар дагы бар. Оттон жаралып. Бирок көпчүлүгү булар бузуку. Жиндердин көпчүлүгү бузуку. А так жиндер дагы мукаллаф. Мукаллаф дегени алар дагы ибадат үчүн жаралган. Демек аларда дагы акыл бар да. Алар айвандардай акылы жок эмес, инсандардай акыл бар. Инсан топурактан, алар оттон, ушунча айырмасы. А так алар дагы ибадат үчүн жаралган. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Алла айтып койду Кур'анда, инсан менен жинди ибадат үчүн жараткан. Напси, жин шайтандар адамдын эң чоң душманы. Бирок жакшы мусулман жиндер дагы бар экен. Алар дагы адамдын душманыбы? Жок, мусулман жиндер душман эмес. Жыланды көргөндө сөзсүз өлтүрүү керекпи? Эгерде ал чагып салсачы дейт. Мен жыландан өтө корком. Аны өлтүргөнгө дагы жүрөгүм көтөрө албайт дейт. Качып жүрө бериң. Өзүңүздү биринчи сактаңдар, аны өлтүрөм деп дагы анан дамылайт деле аны кайра чактырып алып больницага барып. Кайсыл жердеги KFC кафелер халал? Билсеңиз дареген айтып койсуңуз. Кайсы жер? Шаарда бардыгын билесиздер го. Кайсыл колбасаны халал экенин билсеңиз. Алла разы болсун. Муфтияттан кана убакыт болуп калды. Алла таалам баарыбызга бекем иман, салих амал кылганга товфик берсин. Аллах акбар.